Nazlı, Kızım. kiçinekeyim, Bebeğim. canvarım. Kiçinekeyim, salam. Mesaj orada Katal değil. жерде эмес. Sana en iyi Жаңы жылдык белегимди өз колум менен бергим келди. Nazlı'nı kayra beresin be. Ona senin Аны için, сен үчүн багып келдим. sana geri Кайра берейин деп. özledim. Сагындым. Дағы баштадың бы жалғаныңды? Süхан, Бар жалған. Seninle сага ilgili байланыштуу hiçbir эч şey бир yapmadım. нерсе жалган эмес. Ömrümde mınçalık namusuma eç kim tegen emez. Eç kim mınçalık gemsinken da emez. Atama жақындаш үшін мені қолдандың. Мындан әрі алдай албайсың мені. Ben aşık Мен сага ашыкмын. Ama tabii Албетте bununla буга да ilgili- ишенбейсиң. Жоғал кет жашуымдан. Bak Уксаң, ben hayatımda мен çok апам менен değerli гана bir жашап келдим. O hayatta Атамды babamı çok fazla тааныбаганга tanımak мүмкүнчүлүк istedim болгон ama- жок. Ama oradan Ал anlamadım жөнүндө ben. апамдан гана уга алдым. Bunun Бул benim için мен ne үчүн kadar канчалык önemli olduğunu деңгээлде маанилүү экенин түшүнө билүүң да bana artık мага болгон bildiğini ишеничиң да anladım. мүмкүн эмес. Bunu biliyorum. Муну билем. Eç болбосо ушуну билгениң жакшы экен. Эгер сен ойлогондой акмак адам болсом, азыркы учурда мен жөнүндө оюң мени ойлондуруп да койбойт болчу. Бирок андай эмес. Андай эмес. Атамдын апама берген биринчи белеги. Ыр түрүндө. Каллиграфиялык жазма менен жазылыптыр. Ne yazıyor? Эмне деп жазылыптыр? Ачуусу жок сүйүү барбы? Yıkmamış, Айтчы мага. kıymamış, Азабына bir көз yaşlı. жаштын салбай турган, Bir aşk кеч hikayesi күздөгү саргайган yapmamışsınız. жалбырактай Bir aşk yok. киберсите соолотуп Aydos demiş албай gözyaşları. турган, Mutlu ayrılık. бакытынан ажырап калбай турган. Mutlu yıllar. Жакшы жыл болсун. Hep birlikte. Эмне болуп кетти? Cesur Alemdaroğlu.
Корулууда ички иштер бөлүмү тарабынан жасалма документтерди колдонгонуңуз далилденди. Алдамчылык беренеси менен кармалып жатасыз. Биз менен жүрүңүз. Жахиде, тиги аял ким эле? Жинди кылып жиберди. Бану беле Туран жөнүндө эле сурай берип тажатты. Кымбаттым, эгер кааласаң барып жат. Ансыз да күнү бою чарчадың. Барып жакшылап эс ал, макулбу? Мени кара, кабагыңды бүркөбөчү. Бул жыл биз үчүн унутулгус жыл болот, жарайбы? Муну унутпа, эсиңе түйүп кой. Чын элеби? Макул, мен барайын. Жакидем, кана бол, кеттик. Кеттик. Акырын. Кеттик. Акырын. Эл жұрт, жаңы жылыңар менен. Ата, О, мен келериңерди сезип аткам. Кош келиңиздер. Мына сага сюрприз да. Араң жечпедикпи? Алдыдагы жыл кандай болору мына белгилүү болду. О, Михримакта бул жерде го. Жемен желмогуздардын майрамына келип калдымбы? Жо, туура эле дереке келдиң. Аяз атаңар да келип калыптыр. Майрамыңарды уланта бергиле. Барыңарды майрамыңар менен. Мен үчүн майрам бүттү. Таанышканыма кубанычтамын. Жаңы жылыңар менен. Жок, Михримак кетирбейм. Бийлей биз экөөбүз. Көрдүңбү мамынтип? Кайдагы бей таксин, кудайакы турчунары. Жок, кетирбейм дедим го. Таксин бай болгур, мен калганбы теги? майрамдын эң кызыктуу жерин өткөрүп жибердиңер. Жакшы майрамдагыла. Майрам эми башталат да. Бану, 2 сааттан бери телефон чалам, эмнеге албай атасың? Эмне болду? Полиция Жесурду алып кетти. Эмне? Жасалма документ, алдамчылык беренеси менен. Алдамчылык? Эмне деген келе солук бул? Ата, мен кеттим. Мени күтө тур. Мехметбей кайда? Биз киргенде чыгып бараткан. Сенин бул ишке тиешең жок деп үмүттөнөм ата. Эгер жалган жала болсо, сени менен болгон мамилемди үзөм. Мына айтпадым беле. Бу кара жолтой келгенде бир бале чыгат. Тамағыңар таттуу болсун достор. Жаңы жылыңар менен. Жетекчиңер жокпу? Мен аны ушул жерде деп ойлогом. Корулууда полиция бөлүмү, угуп атам. Чөнтөктөрүңдү бошот. Комиссар. Жетекчи телефондо. Угатам. Алыстан буйрук берген сени. Айта бериңиз. Угатам, туура айтасыз. Кол кой. Жүр. Эркан, кел бери кел. Жетекчинин тапшырмасы бар. Ашыкча эч нерсе жасаба, мен айткандарды гана аткар. Макул ага. Мехмет жетекчиңиз силерге эмне деп буйрук берди? Чинжир менен сабагыла деген жокпу? Алып кетчи муну. Жүр. Уксаң, бир нерсеге кызыгып атам. Бул иштин акыры эмнеге барар экен? Кайда? Оңго. Азыр сени тергөөгө алып барышат. Андан кийин кылмышкер катары сот алдында жооп бересиң. Билгиң келсе, ушул.
Gir. Баарыңардын көз алдыңарда жетекчиңер менден кечирим сурайт. Мен Бану Вардар. Жесур Алемдар уулунун өкүлү болом. Угуп жатам. Мехмет Бей менен сүйлөшсөмбү дегем. Жетекчи дүйшөмбү күнү келет. Ал кишинин мындай орунсуз камакка алуудан кабары барбы жокпу ошону билгим келет. Бар, албетте бар. Бул жаңылыштык болсо керек. Эмнеге дүйшөмбүгө чейин бул бала ушул жерде калышы керек? Жинди болдуңарбы? Бул түнү кармалуусунун себеби да ушундай эмеспи, Мехрима хайым? Билип туруп жасалган иш бул. Каршылыгыңыз болсо, арызыңызды жазып сотко бересиз айым. Бул кылганыңар тартипке каршы экенин эскертип коеюн. Коюлган күнөө менен аны камап коюу мүмкүн эмес. Болгондо да жаңы жыл түнү үйүнөн алып кетишиңер да өтө шектүү. Силер аны чакырсаңар ал өзү деле келмек. Тынчтаныңыз айым, тынчтаныңыз. Тергөөчүнүн кармоо себептерин көрсөтүңүз. Кылмыштын мүнөздөмөсүн билели. Сиз ким болосуз? Бул бей депутат болот. Абайлап сүйлөңүз. Сиз да өкүлүсүзбү деп сурайын дегем. Ооба. Мен да Жесур Алемдар уулунун өкүлдөрүнүн биримин. Эң сонун. Эми болсо жабырлануучу менен көрүшсөмбү дейм. Дароо. Бир гана сиз айым, жүрүңүз. Эмне болгонун биле алдыңбы? Жок, тилекке каршы. Бану, биз күтпөгөн жерде маселелер чыкпаса экен. Үмүттөнөм. Оболу тергөөчүнү көндүрүп, сени камактан чыгарышыбыз керек. Сухан сырттабы? Жок. Тергөөчү да, коопсуздук жетекчиси да майрамда болчу. Бирок таксин корулуда келгенге чейин алар жетип жок болушту. Эки жарты бир бүтүн болушту дечи. Ооба. Сухан сени көл жээгинде алаксытып турганда булар оюнду баштап жиберишти. Жесур, карасаң бул экинчи жолкусу. Эми менин шегим калган жок. Булар ким экениңди билип калышты. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, Сухан. Телефонго жооп бербей койгонуңуздан улам. Мынтип үйүңүзгө чейин келүүгө мажбур болдум. Майрамдан да капыстан кетип калыпсыз. Теге уулубуз ооруп калды. Бир аз дене табы көтөрүлүптүр. Ошондуктан жубайы менен шашылыш кетүүгө туура келди. Айыгып кетсин. Тиги Жесур Алемдар уулуна эмне болду? Азыр ушул маселе боюнча бараткам. Суранамага жаңылыштык деп айткылачы. Документтер боюнча эч кандай ката жок. Жерге берилген чыныгы документтер колубузда. Тиги киши бизди алдап кетиптир. Өнөктөш бола калыптыр. Бул иштер иликтениши керек. Кандай болгон күндө да эч нерсеге карабай алып барып камап салгыдай кылмышы коркунучтуу беле. Анын чет өлкөгө качып кетүү максаты болгон.
Анын үстүнө ага каршы дагы көрсөтмөлөр бар экен. Мисалы, Өткөн жылдын апрель айында кол тийбес бир документти жок кылганына карабай эркиндикте. Бул киши биз тааныган адам эмес, Сухан. Максат эмне экенин эми билебиз. Эмне кылып атасың? Cesur Kara Hasanoğlu. Sүйүнүп атасың. Sүйүнгөн жокмун. Сага эмне деп жалгандарды айтышты экен? Мени ук. Ушул тапта экөөбүздүн турган жерлерибиз алмашкан. Сенин да мөөнөтүң келгенде ордуң дал ушул жерде болот, Корлуда. Бирок мындай Корлуда капастарында эмес. Чыныгы түрмөдө чирийсиң. Seni bul жерден чыгат деп ким айтты? Мен сенин башка курмандыктарыңдан эмесмин. Сабыр кыла тур. Экөөбүздүн жолубуз узун. Menden kork makul bu. Жылкыңа карап ышкырсаң була. Акырын сүйлө. Себеби мен акмын. Себеби сага менин дооматым бар. Себеби менин атамды өлтүрдүң. Себеби менин чоң атамды өлтүрдүң. Себеби менин чоң энемди өлтүрдүң. Мага 3 жан карызың бар, Корлуда. Мага 3 жан карызың бар, Корлуда. Бары үчүн жооп бересиң. Акмак тура. Жалганчы десе. 3 жан. Акмак турбайбы мунуң? 3 жан карызың бар мага. Дал ошондой төлөтөм сага. Карызыңды төлөйсүң, Корлуда. 3 жан карызсың мага. Дал ошондой төлөйсүң. Бары үчүн жооп бересиң. Жооп бересиң, Корлуда. 3 жан карызың бар, Корлуда.
Сүйлөшө алган жокмун. Эч нерсе айта албадым. Эч нерсе. Атамдан сурагандан корктум. Эмне үчүн камашыптыр, биле алдыңбы? Мамкаттоонун архивинде кармалыптыр. Болгондо да биздин үй бүлөнүн архивин тытмалап жатканда. Атам бириктеп атканы белгилүү. Ошондо Банунун атасы эптеп чыгарыптыр. Иш жабылыптыр. Жесур акталган экен. Бул жерге атамдан өч алуу үчүн келди. Баарын пландап койгон. Бирок анын сага болгон сезимдери чындыкта. Ал баарын пландап койгон. Мындан күмөнүм жок. Анын жек көрүүсү ушунчалык. Ал жек көрүү экөөбүздү бириктирүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. О, Кудай сактай көрөй. Эмне болду? Жесур да өлдү, аны мага айтпай жатасыңар дейт. Күнү бою Жесур аганы чакырып жатты. Жактоо иштери бүттүбү? Эртең куткарасыз, ошондойбу? Буюрса куткарабыз. Ошондой болсун ылайым. Өзүм не эле болуп атат. Бирөөсү кубанса, экинчиси капа. Ал эмне дегениң? Мунун эртеңки сот ишине тиешеси жок. Эгер Тахсин бей Жесур бейдин атасын чындап эле тигинтсе, мен муну айтканга оозум барбай жатат, Кемаль. Өлтүргөн болсо анда айт. Анда булар эки дүйнөдө чогуу боло алышпайт. Жесур бей менен Суханды айтам. Ошондой ниеттери бар бекен? Сүйүүлөрүнө кечээ түнү өбүшүү менен мөөр басышыптыр. Ширин, Эмнеси бар экен? Кечээ түнү Жесур бей полиция келгенге чейин жаңы жылдын алдында Суханды өбүптүр. Ширин, чегиңден чыгып атасың. Болду дейм. Эмне? Бир аз болсо да жакшы нерселерден сүйлөшүп отуралы деп атам, Кемаль. Жүрөгүм кысылып кетти. Күнү бою бир нерсе болчу да эле өзүмө батпай аткам. Мына болду. Булар качан мынчалык жакындап кетишти экен? Алгач таанышкан күндөн бери. Менин оюмча, Сухан башында ишенбей жатканда эски мамилелеринен улам. Жесур бей болсо кечинде атасына таандык болгон бир нерсени белек кылыптыр. Койчу. Чын айтып атам. Сага бир нерсе айтайынбы? Эгер Жесур бейге жала жабылып полиция алып кетпегенде, булар эртең менен нишан ташында тамактанып отурушмак. Мени айтты дейсиңер го? Менин айтканым болот, көрөсүңөр. Рахмат, Кемаль. Кандайсың, Жесур? Белим бир аз ооруп калыптыр, болгон ошол. Ишенгеним эле жактоочум. Сарсана болбо. Билдирүүлөрдү кемчиликсиз сотко тапшырдым. Кечиресиздер. Сухан. Көрүшпөгөнүбүзгө 1 жыл болуптур. Койсоңчу. Менден эч нерсе жашырган жоксуңбу? Сага айтчу сөзүм өтө көп дейсиң. Жесур. Кечээ атам менен сүйлөшкөнүңөрдү уктум. Сухан.
Анан сүйлөшөбүз. Чыныгы согуштун даярдыгы болот, даярсыңбы? Бир аздан кийин жаадан биринчи жебе атылат. Албетте, согушуу үчүн бул жердемин да. Эмне болмок эле? Кеттик. Төрөм, мага коюлган бардык күнөөлөрдү моюнга албайм. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, жактоочум айткандай, ал да мага каршы колдонулууда. Документтер туура жана тиркемелерде чыныгы. Документтин жасалма эмес экенин тастыктайсызбы? Дал ошондой, урматтуу төрөм. Демек, сиз жөнөткөн кагаз туура. Ал эми бизге мурда келген документ ката. Же жасалма ошондойбу? Төрөм, алмаштырып коюшкан. Кезинде ал жерде баалуу тарыхый курулуш жайгашкан. Бирок кийинки берилген билдирүүлөрдө эске алынган эмес. Эмне деп атат бул? Мен жактаган киши жер тилкесин сатып алаардан мурда изилдөө жүргүзгөн. Ал документ папкага тиркелген. Сиз эмне дейсиз? Төрөм, мен эч кимди күнөөлөгүм келбейт. Бирок 30 жыл артка кайрылсак, Таксин Корлуда бул жерлерге ээлик кылганга чейин ал жер тилкелеринин үстүндө кээ бир белгилер болгон. Сага да сенин чечимиңе да түкүрдүм. Могу акчаны алгында жаагыңды жап. Ушул бир тыйынга арзыбаган таштандыңарды мынчаныка кымбат көрдүңөр. Бул жердин ээси жалгыз эле мен эмесмин да, Таксим Бей. Мен макул болгон күндө да башкалар көнбөйт окшойт. Гөндөр да сен. Мен эмне дедим? Мындан ары сен менин жакын кишим болосуң. Бул өлгөнгө чейин уланат, макулбу? Башка шаардыктарды да көндүр. Эч кандай баалуу эмес бул жерлер. Ошо. Ансыз да ал документтердин чыныгы нускасы папкада бар. Ушундай болмок. Ойбай. Бизде мындай көрсөтмө жок, урматтуу төрөм. Алдыңызда документтер жөнүндө тергөө билбейт. Мен бир нерсе айтсам болобу, улуу урматтуум? Болот. Документтердин тиркемеде болбой калышы адаттагы көрүнүш болушу мүмкүн. Себеби мурдагы жер каттоо кызматкери кээ бир документтерди үйүндө сактоону туура көрөт экен. Эмне деп келжирип атат бул? Сенин эмне дегиң бар? Отуруңуз, сураныч, сиз кийлигишпеңиз. Баленин баары сенде турбайбы? Тейтеңдөй отурчу сен. Таксим Бей, бул жерде сот жүрүп жатат. О, сенин көрөлегиң али алды да? Мен эч кимге күнөө койбойм, төрөм. Анда сиз бул документтерди кандай таптыңыз? Урматтуу сот, бул документтерди бизге мурунку жер каттоо кызматкеринин жактоочусу берген. Болгондо да ошол убакта эле алып сатуу иштеринин туура эмес экендиги жөнүндө маселе көтөрүлүп, бирок колдоого алынган эмес. Муну да тиркемеге кошууну талап кылам. Мунун эмне тиешеси бар эми? Маселени башка жакка буруп, башыңызды айлантып баштадыңарбы эми? Сот адилет чечим чыгара билүүсү үчүн мунун баарын айтып жатам. Ой, ал жер каттоо кызматкери деп сайраган кишиңер түрмөдө. Ошол акмактын айтканын угуп чечим чыгарылабы я? Таксим Бей, сотко урматыңыз болсун, болбосо сизди сыртка чыгарабыз. Ой, мен өзүм эле чыгам. Бул былжырактыкка бир да секунд чыдай албайм. Бир секундта былжырактыкка. Ким койсо мага асылышат. Durdu bana patlıyor. Taksim Bey, baарын жок кылган болчу, чын. Өз көзүм менен көргөм. Өчүрөнүңдү, ошонун бар сен айынган болду. Башка суроом жок. Sağ ol. Çeçimge layık.
Беренесинин негизинде иликтөө көрсөткөндөй шектүү акталсын. Рахмат улуу урматтуу. Рахмат сизге. Куттуктайм. Биринчи жеңиш бизде. Ооба, муну да бүтүрдүк. Эми тергөөчүгө жооп берсең, анан кое беришет. Арстаным Жесур, сенден эч күмөн санаган эмесмин. Рахмат. Рыфат ага. Ага, азыр келем. Сюхан. Ушунча нерсе болгон экен, эмне мага айткан жоксуң? Себеби ушундай шартты күтүп жүргөн. Жок. Мен жөн гана бир катачылыкты оңдоону көздөп жүргөм. Бирок менин жерде да, акчада да, байлыкта да көнүм жок. Ниетиң түз болгондо бул катаны компанияга өнөктөш болорду түздөбөйт белең. Мындан ары өнөктөш болуу кыйын. Отуруп дагы бир жолу ойлонушубуз керек. Атаңдыкы туура эмес болгон үчүн сен мага ачууланып жатасыңбы? Бирок ал күнөөлүү да. Ал күнөөлүү. Мындан ары мени колдойт деп ойлобо. Каршы тарапта болбосоң эле болду. Атамдын бизден жашыргандагы эмне жалгандары бар ким билсин. Салих ага да анын оюнчугу турбайбы? Корлуданын ар бир ташына өз тарыхын жазып чыгыптыр. Бул биз билген гана бөлүгү. Дагы эмнелер чыга калат деп корко баштадым. Кызыктын баары эми башталды. Мен айтты дейсиң. Атам кылычын кынынан сууруп чыкты. Ал Жесурдун ким экенин билгенде эле сууруп чыккан. Карахасан оглу экенин билгенде. Эмне? Эмне? Эмне дедиң сен? Жесур Хасан Карахасан оглунун уулу. Атаң кайда, Корхан? Атаңды сурап атам, уулум. Сен жинди болдуңбу? Айтпадың беле анын баласы эмес деп? Мен да жакында билдим. Эмне болду? Корхан, сен бир нерсе билесиң, бирок мага айтпай жатасың. Жок, кандай тиешем бар менин? Канча жолу айттым сага. Сухан, мен тиги атамды ойлонуп атам. Атабыз эми кантет, аягы эмне менен бүтөт деп. Сен каяка барасың? Каяка таштайын? Фабрикага барасыңбы же үйгө кетесиңби? Ишке да үйгө да баргым келбей турат. Суранам, нишан ташына качпа. Атамды менин бетиме түкүртүп ачууланта көрбө. Жүр чогуу бир жерге отурабыз. Азыр сенден башка эч кимди көргүм келбей жатат. Макул. Эки документ бар. Бирөөсү жасалма. Бирок Жесур түп нускасы менен иш жүргүзүптүр. Жасалмасын сизге каршы колдонуптур. Бизди деп айтышың керек. Бизди. Келе сокулдуң баарыбызды көрдүңбү? Мага айтпай иш кылсаңар, ушуну көрмөксүңөр. Таксим бей. Бирок мен ар бир кыймылын айтып турдум го. Анан дагы тиги документ боюнча биз да билгенибизде Кайдан эстемегелем мен аны? 1000 жыл мурдагы керекке жарабаган бирдеме да. 3 кишини алдап кеткен бир жалганчынын иши бол. Менин ордунду ээлегиси келген бирөөнүн айынан чыкты мунун баары. Каттоодо документтер бар экен. Мамлекет менчиктештирет дебеди беле? Расмий болушу керек да. Кайдагын айтпа, расмийби эмеспи мага эмне? Алгыларыңарды кайра, иш жабылсын, биз болсо артка чегинели. Анан олтуруп бул акмакты эмне кыларыбызды чечели. Эмне эле тиктешип атасыңар силер? Эмне ойлондуңар, эмне кылабыз? Шаардын алтын ачкычын салтанаттуу түрдө тиги акмак өткөрөбүзбү? Колго түшпөрелиби же?
Таксим Бey, Cesur'du atıp geçişkende biz bilbegen emne var. Кейін sürpriz bolup aldığımızga çıkpayбы? Эмне деген келет? Cesur'dun жактоочусу Banu, Туран фишекчинин жактоочусу болуптур. Эмне? Анан Болбогон иш. Менимче да. Бирок аткан кишинин артында ким экенин билгиси келген болсо, эмне деген келип атат сен? Менин буга эч кандай тиешем жок. Эмне мени бир киши өлтүргүчкө тең атасың ба? Түшүнбөдүм. Күтүлбөгөн нерселерден алыс бололу деген максатта айтылып жатат. Доганым, мен эмнеге Жесурду өлтүргүм келсин? Эмнеге киши жалдайын? Маньяк белем. Кечиресиздер. Каяка? Менин чогусум бар болчу. Таптакыр унутуп калыптыр маны. Күтүп калышпасын. Бир нерсе керек болуп калса, кабар берип койгула, дароо келем. Бул баланын жанында көп сөз айттырып койдуңар мени. Биздин артистибиз мен сыяктуу эле, ошого карап алсак болот го дейм. Бүт өлчөмдөр бар. Жакшы анда. Мындан чоңдору да барбы, көрсөм болобу? Албетте азыр. Жахиде, булар аябай окшош экен, көргөн көзүмө ишене албай турам. Бирок кармаганда билинип калат экен го. Карматпайбыз да. Рахмат. Бирок бул биздин кызга оор болуп калат го. Оор эмес. Ошондойбу? Кааласаң бир кийип көр да, ошондо билинет оорбу же жокпу. Болот. Бир мүнөт кечиресиз. Алтыным кармап турчу мону. Макул. Булар кандай сатылат? Алышабы дегеним. Актрисалардан башка дагы кимдир сатып алат? Алло, эмне болду? Бүгүнтөн баштап баарыбыз коркунучтабыз. Неге? Ким айтты? Макул. Макул, шашпай турчу сен, шашпа. Дүрбөлөңгө салба, макулбу? Кое тур. Эмнесин кое тур, Жахиде? Тигинин сайрап берет. Макул. Макул, мен бир аз ойлоноюн, жарайбы? Байланышабыз. Турандын оозун кантип жапсак болот? Гүлия мага тузак салынганын айтты. Бүленттин ордуна Жесур деген бирөө келет деген. Жесур Бүленттин куралчан кишиси деген. Макул деп бул оюнду өздөрүнө көрсөтөйүн дегем. Алдаган кишини атып, акчаны алгандан кийин Бүлент менен эсептешейин дегем. Бирок мен ойлогондой болгон жок. Анан пландар бузулганда кишини атып салдым. Качып баратсам мени атып кетишти. Сенин оюңча Гүлия эмне себептен сени оюнчук кылды? Гүлияны да колдонуп кетишти менимче. Мени тиги кишиге каршы уландырышты. Сени колго түшүргүлөр келишкен. Гүлиянын Туран сыяктуу бирөө менен таза эмес мамилесин капыстан билип калгандыктан, аны сен жака багыттап койду Таксин Корлуда. Албетте, Сюхан үчүн өзүңдү отко саларыңды билген да. Таксин Корлуда жасаган жок муну. Ал мени экинчи тузакта күтүп аткан. Анда ким болушу мүмкүн? Булентпи? Жахиде, бул жер ишеништүүбү?
Жаным, борбор эң ишенимдүү жер болот. Сен кам санаба. Корхан бул жерге баш бакпайт. Үй кызматкерлерин өзүм жайгарам. Кишилериңби сенин? Жарнама. Жахиде. Кабагыңды аччы. Кабар келери менен мен чыгам. Туран маселесин түп тамырынан жок кылам. Сага сөз берем. Макул, жүр анда. Экөөбүз эки башка жүрөлү. Том менен Джерридей болуп калдык. Көңүл бурдуруп атабыз. Жүр, сен барып жат. Балам да эс алсын. Макулбу? Макул. Кишилериңен кабар келери менен мага айт. Макул. Жүр. Жакшы бар, улум. Биз кеттик. Бүгүн бул маселе чечилет. Макулбу? Сага эмне болду? Кою бер, акмак! Мени сүйөсүңбү? Ур. Сен каяктан чыга келдиң? Унагыңды көрүп калдым, учурашайын деп кирдим эле. Салам анда. Бülent, көптөн бери мени менен сүйлөшкүн келген сөздөр бар сыяктуу. Бетме бет келип бир нерсе айткың келип жүргөнүн сезип атам. Жок. Эч нерсе жок. Сөзсүз түрдө чечиле турган маселелер булар. Мисалы, бирөөнү алдабай эле, күнөөлөбөй туруп чечип койсок болот. Эмне дегиң бар? Эмне деп атасың? Ансыз деле эмне айткым келсе айтып жатам. Ук. Мен тийип качкан урушту жаман көрөм. Андай адам эмесмин. Бирөөнүн колуна курал да карматпайм. Курал менен чечпей маселемди. Менин сага кеңешим, сен да ошондой бол. Сен туура эмес дарекке келдиң. Сен бул жерге мага эмес, Таксин Корлуданын алдына чыгышың керек болчу. Мен туура эле жердемин.